Ушул жылдын 25 мартынан тартып Борбор калабыз Бишкекте жолдорду оңдоп түзөө иштери кызуу башталды. Тагыраагы быйыл Бишкек шаарындагы жалпысынан 8 жолду реконструкциялоо пландалып, бүгүнкү күндө анын 3 көчөсү жабылып, жолду толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Мындан тышкары дагы 4 көчөнүн жолдорун оңдоо пландалууда. Ошондой эле 3 көпүрө салуу пландалып, быйыл бүткөрүү аракети көрүлүүдө. Бул тууралуу Бишкек мэриясына караштуу транспорт жана жол транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Абдыжапаркул Жамболотов билдирип, Чыңгыз Айтматов проспектисинин Ахунбаев көчөсү менен Семетей көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылып, азыркы тапта иш жүрүп жатканын жана ал эми ал жактын жолу 6 тилкеге чейин кеңейтилип жасаларын айтты. Жаш гвардия бульварында турабыз. Бул көчө Баканбай көчөсүнөн Жибек жолуна чейинки аралыгы 2 тарабы тең ремонтко каралган. Азыркы күндө мына биринчи этапты ушул Баканбай менен Московский көчөсүнүн аралыгын жаптык, иштер жүрүп атат. Андан тышкары Жибек жол көчөсү жабылды азыр. Лермонтов көчөсүнөн Будённый көчөсүнө чейинки аралык анын түштүк тарабы жабылды. Ал көчөнү биз Лермонтовдон Курман-Жаннатка көчөсүнө чейинки аралык 2 тарабы тең буюрса планга кирди. Быйыл аны дагы толукканды бүтүрөбүз. Анан 3-чү көчө Медерва көчөсү жабылып атат. Ал көчө 7 апрелден Панфилова көчөсүнө чейин жазалат. Азыркы күндө ошол 7 апрелден Юнусалиев көчөсүнө чейинки аралыкты жаап, азыркы иштер башталган турат. Маалым болгондой, Бишкекте автоунаа жолдоруна байланышкан долбоорлорду ишке ашырууга 4,5 миллиард сом бөлүндү. Бул тууралуу өлкө башчысы Садыр Жапаров 25 мартта Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевди кабыл алганда белгилүү болду. Ал эми буга борбордогу 8 көчө жана көпүрөлөр, ошондой эле жаңы курула турган жолдор баары ошол бөлүнгөн каражаттын алкагында жасалмакчы. Кечээ биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич кала башчысыбызды Айбек Жунушалиевди кабыл алды. Ошодон биздин кала башчыбыз болгон быйылкы жылкы пландарды, эмне жылкы пландардын баарын айтканына байланыштуу кечээ баарыбызга белгилүү 4,5 миллиард сом бөлүндү. Мен жана айтып өткөн 8 көчө, жана көпүрөлөр, жаңы курула турган жолдор, жанагы мен белгилеп келген жанагы Манас аэропорту менен Бишкекти ортосунда жол ошол баардыгы бириги ошол жана бөлүнгөн каражаттын алкагында аткарылат да. Калаада жол жыл сайын курулуп, оңдоп түзөө жүргүзүлгөнү менен сапат көңүл сыртында калган жагдайлар арбын. Анткени мөөнөтүнө жетпей, ал тургай жыл айланбай четинен оюлуп, жешиле баштайт. Сапат боюнча жоопкерчилик жүктөлгөн адис Мамыр Жороев аба ырайы ойдогудай болуп турса, план ырааттуу жүрүп, курулуш иштери өз учурунда бүтөт дейт. Реконструкциядан өтүп жаткан жолдун сапатын жакшыртып, көпкө кызмат кылуусу үчүн жолго шыма материалы колдонулуп жатканын, ал эми бул полимердүү кошулмалары бар асфальт бетондор үчүн иштери жүргүзүү кепилдик мөөнөтү 7 жылды түзөрүн айтты. Анткени менен Жороев ошол эле учурда жолдордун эрте бузулуш себептери көп экенине токтолуп, буга оор жүк ташуучу унаалардын өтүүсү мисал келтирди. Жол деген өзү билесиздер, татаал бул неме жол немеси жумушу да. Анан кийин ал сапаты боюнча эми азыр изилденүү боюнча изилдеп көп нерселерди жаңы материалды колдонууга барып келатабыз. Азыркы учурда өзгөрүүбүз биринчи асфальттын слою өзүнүн көрпүнүздөн асфальт болсо, экинчи слой жаңы технологиянын асфальты менен шыма колдонуп атабыз. Демек биздин бул шыма биздин мунун качествосы, анан срок службасы көпкө чейин жакшы кармалат да. Ал эми Жаш гвардия көчөсүндөгү жолду оңдоо иштери Дорстрой групп ишканасы аркылуу аткарылууда. Бул жолдун 2 чакырымдагы эски асфальт алынып, кайра жаңы асфальт төшөлүүдө. Бийиктиги 11 сантиметр болот. Ал эми аталган жолду бүткөрүү мөөнөтү ушул жылдын 25 июнуна чейин деп берилген. Бирок убактысынан эрте бүткөнгө аракет жүрүп жатканы маалым болду. Бул жол өзү негизи бир бети 2 чакырым болот. Буну жаңылануу, эски асфальт алып, кайра жаңы асфальт салууда. Бийиктиги 11 сантиметр, 2 бөлүп эметиле салабыз да. Бирөөсү 6 сантиметр, бирөөсү 5 сантиметр болупчу. Жаңылануу дегенде кандай бордюрларды жаңылайбыз, асфальт жаңылайбыз ошол. Жол жабылган мезгилде сөзсүз түрдө тыгын пайда болуп, айдоочулардын нараачылыгын жаратпай койбойт. Мындан улам бул ирет жолдогу тыгындарды азайтуу максатында элге ыңгайлуу шарт түзүп берүү үчүн жолдорду бөлүп жабууну чечишкен. Тагыраагы буга чейин бир көчөнү жаап алып, толуккандуу баштан аягына чейин иштеп келишкен болсо, бирок быйыл этап менен жолдорду жапкан ыкмак өткөн. Белгилей кетсек, айрым жол тилкелеринин жабылышына байланыштуу коомдук транспорттун кыймылында өзгөрүүлөр болбойт. Ал эми быйылкы курулуучу жолдорду ушул жылдын ноябрь айына чейин бүткөрүү планы коюлган.
Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ.